örnek болгон пенделер. Мухаммад Наби Аллахка ашык пенделердин бири. Сүйүүсү анын жүрөгүндө, кыраатында, ибадатында эле. Нур жүздүү жана сүйүктүү пенде эле ал. Чоңдор, кичинелер бирдей аны жакшы көрүшөр эле. Ага каратылган көздөрдө эч каар жана жек көрүү болбойт эле. Ар ким ага караса, сулуу жылмайышат эле. Ар айыт намаздарында, жумада, багымдат, куптан намаздарында мечитке барат эле. Кээде имамдар андан азан кыраат кылышын сурашат эле. Ал 1000 кыжалатта баарынан алдыга чыгып, азанды кооз кыраат кылат эле. Үнү ошончо кооз эле, өлгөн жүрөктөрдү да титиретет эле. Мечит анын үнү менен титирегендей сезилер эле. Сыртта адамдар токтоп, бул кооз үнгө ашык болуп калышат эле. Анын бул күндөргө жетип келишине чоң энеси себепчи. Себеби ал балалыгынан аяттарды жаттайт эле жана сулуу кылып айтып жүрөт эле. Муну көргөн чоң энеси аны Куран үйрөтүүчү устаздарга жүздөндүрдү. Аз мөөнөттө ал Курани Каримди жаттап алды. Мухаммад Наби экинчи перзент болсо да баары ага көңүл бурушат эле. Ата-энеси аны аябай жакшы көрүшөт эле. Байкеси жана иниси да аны менен сыймыктанышар эле. Ал ар дайым куптан намазыдан соң үй бүлөсү, мекен үчүн узундан узун дуба кылат эле. Түндөрүн уйкусуз өткөзүп, Куран окуйт эле. Анын сүйгөн китептери пайгамбарыбыз жашоосу жана сахабалар ахлагы жөнүндө эле. Окуган нерселерди колдон келгенче айланасындагы инсандар менен бөлүшүүгө аракеттенер эле. Жылдар ушул таризде өтүп барат эле. Аллах ар бир инсанды жуу менен жараткан. Баарынын өмүрүнү белгилеп, бактыны бөлүп койгон. Биз бир гана баарына шүгүр деп билишибиз керек. Салих инсандын да өмүр жолдошу салиха болушу бар кеп. Ушундай экен, келечекте сулуу мусулман үй бүлө курмакчы болгон инсан алгач тарбияны өзүдөн баштоосу керек. Руми Хазирети айтат: "Сеники болгону сенден башкасына берилбейт." Бул сулуу дүйнөнүн сулуу гүлдөрү да бар. Кимдир аларды бузуну каалар, кимдир эсе ысыкта суу куюп жашылдаткысы келет. Муминанын жашоосу ушул гүлдөрдүн абалына окшош. Ал салиха, сулуу жана аябай көңүлү таза кыз. Ал да пайгамбарыбыз ахли аялдардын ахлагы жөнүндө китептерди сүйүп окуйт эле. Суктаны көзү менен карайт эле. Аллахтан ошондой өмүр сурайт эле. Аны көргөн аялдар көздөрүнү үзө албайт эле. Күндөрдүн биринде кыздар Муминанын эшигин тыкылдатышты. Мумина сыртка чыгып, курбулары менен көрүштү. Кыздар аны мечитке жардам бериш үчүн чакырып келишкен экен. Мумина апасынан сурап, кыздар менен чыгып кетти. Жол бою кыздар күлүшүп, бири-бирлерине тамашалашар эле. Бирок Мумина эч күлбөйт эле. Алардан бөлөк турат эле. Намыз оромолуну орогон эле да ал. Мечитке жетип келгенч, мечит муалима аялы чыгып, аларды күтүп алды. Кыздарга иштерин бөлүштүрүп бергенч, аларды алыстан күзөтүп турду. Кыздар пычырдашып, күлүшөт эле. Бул иш эч ыңгайлуу келбейт эле. Мумина бул ахлакты көргөнч, кыздарга жүздөнүп деди: "Кыздар, бул ишиңиз жакшы эмес. Бул жер Аллахтын үйү, ыйбалуу болуңуз. Сураныч", деди ал. Бүт кыздар жерге термилди. "Эмнеге? Биз эмне кылдык?" деди бир жашыраак кыз. "Бул күлүшүңөр жакшы эмес. Баары бизге карап жатат. Азыр муалима эже келип калса, бизден капа болот. Иштерди тезирээк кылып кетишибиз керек", деди ал. Бир кыз ага карап ушундай деди: "Мага караң, Мумина, сиз бизден бир аз чоңдурсуз. Бирок бул дегени бизге акыл болуң дегени эмес. Өзүбүз каалаган ишти кылабыз. Макулбу?" Мумина бул сөздөрдөн бир аз капа болду да дагы иштерин улантты. Муну күзөтүп жаткан аял кыздардын жанына келип, аларга эскертүү берди. Андан соң Муминанын жанына келип, анын туура иш кылганын айтты. "Сиз кыздарды жакшылыкка чакырдыңыз. Бирок акыр заман фитнасы аларды ороп алган экен.
напсилерине жага турган ишти кыла беришет. Сиз капа болбоң, бурчуңузду өтөдүңүз. Эми калганы өздөрүнө ыктыяр, деди ал. Мумина эчтемке дебеди. Жерден көздөрүнү үзө албайт эле. Муну көргөн аял «Машаллах» деди. Ага мээрими түшүп калган эле. Тез күндөрдө Муминанын үйүнө жуучулар келишти. Аларды ошол мечиттеги аял жиберген эле. Жигит да диндар жана келишкен эле. Муминанын үй бүлөсүнө ал аябай жаккан эле. Бирок Муминанын жүрөгү эч каалабайт эле. Себеби бул ал үчүн кайырлуу сезилбеди. Ал дайым намаздарында эң кайырлуусун сурайт эле. Ата-энеси ыраазы болушту. Тез арада той башталып кетти. Тойго бир канча күн калганда Али дагы аны жолугушууга чакырды. Жакындан таанышууну каалаган эле. Мумина бир аз уялар, ыйбалуулугу себебинен жүзүнө карай албайт эле. Анын жанында кичик таежеси да бар эле. Жигит адеп таежесине суроо берер, Мумина жооп берип калар деп күтөт эле. Бирок ал унчукпай сүкүт кылууну абзел көрөт эле. Бул эсе Алиге аябай жагат эле. Ал да бакытым ушул кыз менен деп ойлойт эле. Ошондон соң Али аларды үйүнө жеткирип койду. Эртеси күнү Алинин ишканасына бир кыз жигит менен келип, Алиге жалган сөздөрдү айтты. Ал жанындагы жигитти Муминанын сүйгөнү деп тааныштырды. Алинин ачуусу келип, жигитке бир муш түшүрүп жиберди. Сен ит, кыздардын башын айлантырып, алардан пайдаланмакчы болдуңбу? Аллахтан коркподуңбу? Абирсиз, деди ал. Кызга карап, саңа чоң рахмат. Көзүмдү ачтың, деди каар менен. Андан соң ушул жинденүү менен Муминанын үйүнө барды. Ал короо шыпырып жаткан экен. Азыр Алинин көзүдөн бир ыйбасыз кыздай көрүнөт эле ал. Ошол үчүн кызга кополдук менен мамиледе болду. Билегинен каттуу кармап, өзүгө каратты да аччуу сөздөрүн айтты. Кыз эчтемкени түшүнбөйт эле. Көз жаштарына карабай, аны силгип таштайт эле. Сен мени ким деп ойлодуң? Өзүңө тең көрдүңбү? Ахлаксыз. Күнөөлөрүңдү билбейт деп ойлогон белең. Мен сага эч качан үйлөнбөймүн. Ошону билип кой. Сен эч качан бактылуу боло албайсың. Өзүңдөн жумшак кыз жасап алып, жигиттерди илинтиресиңби? Деди ал. Кыз азыр да ыйлайт эле. Эчтемке дей албайт эле. Бирден апасы ичкеринен жүгүрүп чыгып, Алиге шапалак тартып жиберди. Ал өзүнү басканч, шакекти чечип, кызга карата атты. Апасы Муминаны кучактап бакыра баштады. Кет, жогол, деп. Ал кеткенч, апасы Муминаны ичкерине алып кирди да суу берди. Кыз азыр да коркуудан дах-дах титрейт эле. Тынчтандыруучу дары берип, аны уктатып койду. Бул окуя ушул жерде түгөсө да мейли эле. Ушул учур телефон жараңдап калды. Ал Алинин апасы экен. Ал да бир дүйнө болбогон сөздөрдү айтып, апасына бакырды. Той бузулганын айтты. Эми ал да эмне болгонун түшүндү. Кызыга кылынган бул дооматты кандай кеткизүү жөнүндө ойлойт эле. Кечкурун болгон окуяны үй бүлөсүнө айтып берди. Атасынын каттуу жини чыгып кетти. Сыртка өзүн атты. Апасы бир гана ыйлайт эле. Андан соң намазды да ыйлап, Аллахтан туура жол сурады. Таң атты. Мумина оору менен ойгонду. Колдору көгөрүп кеткен. Апасы келип, аны кучагына басты. Кыз бир гана ыйлайт эле. Бирок үнүн да чыгарбайт эле. Апаке, мен эч качан мындай иш кылбаганмын. Эмнеге мени мындай акарат кылды? Деди ал. Апасы анын чачтарына сылап деди. Кызым, ал сенин кайырлуу түгөйүң эмес экен. Роббим сени бир баледен сактап калды. Шүгүр кыл, деди, дем бериш үчүн. Бирок эмнеге мындай сыналып жатам? Башымды кантип көтөрүп жүрөмүн, апа? Сенин айыбың жок, кызым. Биз сага ишенебиз, деп анын колунан кармаганда ал оорудан кыйкырып жиберди. Апасы анын колундагы жараны көрүп, ыйлап жиберди. Мальхам алып келип сүрдү. Бирок жүрөк жарасына шыпа бербес эле да. Тез күндө унутулуп кетет деп ойлойт эле ал. Бирок
кеп сөз көбөйүп кеткен эле. Ошол үчүн Муминаны башка шаардагы тайэжесиникине жөнөтүп жиберишти. Ал жерде даба болушуна ишенет эле апасы. Мумина жол бою унчукпай кетти. Атасы анын абалын көрүп, иштен кыйналар эле. Жетип барганч Мумина тайэжесинин кызы Хадича менен көрүштү. Дарды жеңилдешер деп ойлойт атасы. Бүт нерсеге убакыт таба болот. Арадан кыйла убакыт өттү. Сынган үмүттөр акырын калыбына келер эле. Хадичанын ахирет жана бейиш жөнүндөгү сөздөрү анын жүрөгүнө нур киритет эле. Алар тахажжуд намаздарыны бирге окушат эле. Аллахтан ыйлап кечирим сурашат эле. Хадича себебинен анын жүрөгү тынчтанат эле. Бир күнү алар күндүн нурларынан ырахаттануу үчүн көчөгө сейил кылышты. Хадича дүкөнгө кирип кеткен. Мумина сыртта эле. Оромолуну туурулап жатып, артына өгүрүлдү. Артыда ошол жаман кыз турат эле. Ал Муминага карап жүрө баштады. Ага карап деди: "Эми бактылуусуңбу? Эмнеге мындай деп жатасың? Сен менин сүйгөн инсанымды алып койдуң. Кийин ал сени таштап кетти. Эми болдум дегенимде дагы башкасы пайда болду. Ошого үйлөнмөкчү. Кара, ниетиңе жеттиңби, жылан? Мага кара. Сен эмнеге мага бул сөздөрдү айтып жатасың? Мен сага эмне жамандык кылдым эле? Сенин жамандыгың ошол күнү мечитте кылган ишиң эле. Ошондо мага акыл үйрөтүп, муалима аялга өзүңдү жакшы көрсөтүп алдың. Андан соң ал сага жуучу жөнөттү. Менин сүйгөнүмө. Сенин тоюңду буздум. Эми кутулдум дегенимде курбуңду салдыңбы ага? Эмнелер деп жатасың? Курбуң Сабрина ага турмушка чыгып жатат. Чын эле ал, мен билбеген элем. Сени өлтүрөмүн деп анын мойнудан кармап буумакчы болду. Алыстан келип жаткан жигит алар тарап жүгүрүп келди да ал кызды четке тартты. Мумина жерге жыгылды. Жигит кызды айдап жиберди. Мумина эсе дем алууга кыйналар, үнү кырылдап калган эле. Мухаммед наби ага суу берди. Колудан кармап ордунан тургузду. Албетте. Ичиден кыз баланын колудан кармаганы үчүн астагфираллах деп жаткан эле. Хадича жүгүрүп чыкты. Муминанын абалын көрүп коркуп кеткен эле. Жакшысызбы? Чукур дем алың. Эмне болду ага? Билбедим. Бир кыз аны бууп жаткан экен, деди ал. Хадича анын колудан кармап: "Ким эле ал, Мумина? Сенден эмне каалады?" "Билбедим", деди пас үн менен ал. "Үйгө кайтайлык, сураныч." Кыздар ордуларынан туруп кетип жатышкан эле. Мухаммед наби аларды көрүп машинасына отуруусын сурады. "Кечиресиз. Үйүңүзгө жеткизип койсом болобу? Караң, абалы жаман көрүнөт", деди ал. Хадича ыраазы болду. Алар үйгө жетип келгенч машинадан түштү. Андан соң үйгө кирип кетишти. Мухаммед наби эсе аларды күзөтүп турар эле, бирок ою башка жерде эле. Эмнеге мындай жүрөгү таза кызга ташталышты? Ал кандай жаман иш кылган экен деп ойлонду. Мейли. Аллах туура жолду көрсөтсүн. Мумина ичкерине киргенч тайэжеси андан эмне болгон сурамакчы болду. Бирок анын абалы жакшы эмес эле. Уйкуга кеткизиш үчүн ага тынчтандыруучу дары беришти. Мумина уйку аралаш үн угар эле. Бул ошол аны куткарып калган жигиттин үнү эле. Бирден түш көрө баштады. Гүлдөр толо бактын ичинде ал жалгыз отурат эле. Айлана аябай кооз. Куштар сайрайт эле. Куштар үнү менен Курандын Нур сүрөсү кыраат кылынып жаткан эле. Ким болсо да үнү аябай жагымдуу эле. Жагымдуу жыттарды жыттап, жерге баш койду. Көздөрүнү жумуп, жердеги жыпар чөптөрдү жыттады. Алардан да гүл жыты келет эле. Бирден эки кыздын күлгүсү угулду. Ал көздөрүн ачты. Аппак кийимдүү кыздар ага күлүп карап турушар эле. "Келди, кол чозду. Мумина колуна кармады да ордунан турду. Алар менен бирге жүрө баштады. Кыраат түгөп,
токто деген үн угулду. Каерге кетип жатасың, гүлүм? Сен мага керексиң. Кетпе. Сиз кимсиз? Эмнеге мага мындай деп жатасыз? Мен кетишим керек. Алар менин досторум, деди ал жылмайып. Жок, кетпе. Мен сенин өмүр жолдошуң боломун. Сен менен кетишиң керек. Мен али турмуш курбаганмын. Сен менин тагдырыма жазылган бир гүлсүң. Менин жашоом бир гана сен менен сулуу болот. Кетпе, деди ал. Мумина аркасына өгүрүлүп ага карады. Не көз менен көрсүң го, маңдайында нур жүздүү ошол жигит турат эле. Кыйладан бери күлбөгөн жүзүнө кан жүгүрүп, бир аз жылмайды. Мухаммед наби күлүп карап турат эле. Андан соң жерге отурду да кыратты улантты. Кыздар эсе күлүп угушту. Сиз кимсиз? Менин жашоомду сактап калдыңыз. Кимсиз? Деди ал акырын үндө. Мен сенин бейиш жолуңдагы жолдошуңмун. Мухаммед набиймин. Атыңыз мынча сулуу болбосо, машаллах, деп жүздөрүнө термилди. Бирден экөө уйкудан коркуп ойгонуп кетишти. Экөө тең ушул түштү көрүшкөн эле. Мумина Мухаммед набийим деп, Мухаммед наби эсе муминам деп ойгонду. Ордуларынан туруп Аллахтан кечирим сурашты. Даарат алып, тахажжуд намазын окушту. Ыйлап дуа кылышты. Бейишиңди насип эт, эй Роббим деп таңга чейин уктабашты. Таң учуру аба аябай жагымдуу болду. Жагымдуу шамал эсип турар эле. Мумина сыртка чыгып асманга карады. Күн чыгайын деген учурда эле. Нурлары секин көрүнө баштады. Мумина эсе күнгө күлүп карайт эле. Кудум жүрөгүндөгү инсаныны тапканын андан жашырып жаткандай эле. Я Роббим, бул кандай можиза? Күн эмнеге көздөрүмдү камаштырбай жатат деп көздөрүнө жаш алды. Хадича ичкеринен чыгып келди. Мумина жүгүрүп барып аны кучактап алды. Эмне болду гүлүм? Эчтемке, дагы бир жолу таңды тосуп алганым үчүн кубандым. Бул көз жаштарым шүгүр көз жаштары. Аллахка шүгүр, ойгондук, деди алда. Күн акырын баш көтөрдү. Кыздар кече эчтемке болбогондой жашоолорун улантышты. Муминанын тайэжеси да андан эчтемкени сурабады.